Ким манастан от тутандырып, акыл эсен нурдантып албаса, ал ата-бабанын миңдеген жылдар бою кашыктап жыйнаган асыл казынасынан кур жалак калат деп таасын белгилеген манасчы Ырыспай Ысаков. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, эфирде Илим жана Билим телеканалынын педагог көрсөтүүсү, анын алып баруучусу мен Сейит Амираев. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз манас эпосу жана жаштар деген теманын алкагында маектешебиз. Дал мына ушул багытта маектеш үчүн студиябызга атайын конокторду чакырганбыз. Анда көрсөтүүбүздүн башында студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Тынчтыкбек Досматов Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын кызматкери жана ошондой эле Сүйүндүк Ашырбек уулу Саякбай манасчы эл аралык фондусунун түштүк боюнча координатору. Кичинекей манасчыбыз Байыш Жалалов Ош шаарындагы номер 11 Валентина Терешкова мектебинин 6-классын окуучусу, Ош шаарында өткөн жаш манасчылар сынагынын жеңүүчүсү. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Анда сөзүбүз башынан болсун. Биз бала кезибизде манас эпосун жөнүндө маалыматты ата-энебизден же болбосо бала бакчадан окуп үйрөнөт эмеспизби? Мына ушул бала бакчада кайсыл курактан баштап манасты үйрөтүп келет? Негизи бала бакча атайын багы кыргыз тили сабагы бар. Кыргыз тили сабагында бала бакчада негизи кенже тайпа, ортоңку тайпа, жогорку тайпа, анан мектепке даярдоочу тайпа болуп төрткө бөлүнсө, мына ушул манас жөнүндө жалпы түшүнүктөр негизи ошол ортоңку тайпа учурунда бериле баштайт. Атайын кыргыз тили программасында саат бөлүнгөн. Биринчи манас жөнүндө жалпы түшүнүк мында балдар тарбияланып жаткан балдарга көбүнчө ошо манастын сүрөтү, анда каармандар менен тааныштырылат. Андан кийинки эле учурда мына дагы бир саат бөлүнгөндө манастын бала чагы, манастын мына үзүндүлөрүнөн, эпосунун үзүндүлөрүнөн балдарга жаттатат. Мына ушинтип ортоңку тайпада негизи жалпы кыргыз тили предметинен 2 саат бөлүнөт. Андан кийинки жогорку тайпада бул 3 саат бөлүнөт. 3 саатта дагы ушул негизинен манас жөнүндө түшүнүктөр баягы балдар биринчи визуалдык жанагы эси бар эмеспи? Ушул көзү каныгып тааный берсин деп мына көбүнчө мынакей сүрөт, көргөзмө куралдарга басым жасалат да. Манас эпосу, андагы окуялардын сүрөттөлүшү бул сүрөттөр менен берилет. Андан сырткары бул учурда дагы үзүндүлөр жатталат. Андан сырткары баягы мектепке даярдоочу тайпа деп коет өзүнчө. Мына ушул учурда андан кийин азыр мектеп алдында 480 сааттык нөлөбой класс деп айтып атпайбызбы, 0-класс. Мына ушул учурларда көбүнчө бабам манас осуяттары деп жана 7 осуят боюнча маалыматтар берилет. Мына ушул 7 осуятты дагы атайын плакаттар, буклеттер менен балдарга мындай оңойраак түшүнүшү үчүн жеңилдетилип берилет ушул кезде. Деги эле манас эпосун жаштар арасында жайылтуу жана ошондой эле билим берүү тармагында окутуу жаатында кандай атайын нормативдик иш кагаздар бар? Анан сиздер кайсынысы менен иш алып барып келесиздер? Эң эле оболу бул манас эпосу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы. Мына ушул мыйзамдын негизинде иш алып барылат. Анын ичинде ушул билим берүү чөйрөсүндө манас эпосун жайылтуу жагы каралган атайын глава менен. Андан сырткары 2012-жыл чыккан атайын токтомго ылайык, өкмөттүн токтомуна ылайык 2012-2017 жылдарда манас эпосун сактоо, жайылтуу, изилдөө боюнча атайын улуттук программа кабыл алынган. Мына ушул улуттук программадагы негиз болуп берет. Бул учурда дагы билим берүү тармагындагы манас эпосунун орду атайын каралган. Андан сырткары мына 2015 жылдан тарта 4 декабрды манас күнү деп белгилөө жөнүндө атайын токтом бекиген. Мына ушул токтомго негиз алып биз 2016 жылдан бери, өткөн жылдан бери манас эпосунун күнүн белгилейбиз. Андан сырткары мына ушул күндүн тегерегинде манас жумалык өтөт дегендей. Бул жумалыктын алкагында ар кандай иш-чаралар өтөт. Жакшы. Сүйүндүк мырза, мына ушул Саякбай манасчы эл аралык фондусу качан түзүлгөн? Анан бүгүнкү күндө биз билгенден Ош жергесинде, түштүк региону боюнча Ош жергесинде дагы филиал ачылыптыр. Мына ушул кандай иш алып барып жатат, ошол жөнүндө жалпы тил көрүүчүлөргө маалымат берип өтсөңүз. Арубаңыздар, Айкөл манас урпактары. Мынакей Саякбай манасчы эл аралык фонду башында коомдук фонд катары 2013 жылы түзүлгөн. Анда эң биринчи президентибиз белгилүү манасчы Бакчиев Таланталы мырза шайланган президент катары.
Андан кейін Дөөлөт Сыдыков агайыбыз президенттикти аркалады. Ал эми 2016 жылы бизге мурдакы 5-чакырылыштын депутаты Ибраев Саматбек Кулукевич деген мырза президент катары келди. Андан келер замат ошол дүйнөлүк аренада баягы Манасты жайылтуу максатында эл аралык фонд деген наамды алды фонд. Анан дээрлик 2013 жылдан бери келатат. Фонддун эң негизги максаты бул Манас эпосун жайылтуу жана ошондой эле жаш манасчыларды, жаш манас таануучуларды тарбиялап чыгаруу болуп саналат да. Анан түзүлгөндөн бери бир катар иш-чараларды аткарып өз максатына жете алды. Дагы бир максаты бул түштүк жергесиндеги биздин туугандарга дагы Манасты жайылтып, ал жактан да манасчыларды тарбиялап чыгаруу болду. Түштүк жергесиндеги элдин, окуучулардын суранычы менен мынакей январь айында, 2017 жылдын январь айында Ош жергесине дагы өзүбүздүн филиалды ачканга жетиштик. Ачкандан бери карай мынакей Ош шаардык билим берүү бөлүмү менен биргеликте жаш манасчылардын, жаш манас таануучулардын сынактарын өткөрүп, мынакей байышка окшогон жаш манасчыларды көрө алдык. Жана ошондой эле биз окутуу курстарын ачып жатабыз. Эң негизгиси ушул жерде манасчыларды жана ошондой эле манас таануучуларды тарбиялап чыгаруучу окутуу курсу. Бул жерде биринчи багытта манасчылык курс, экинчи багытта манас таануучулук курс үстүртөдөн деп айтылат. Андан кийин манас таануучулук курс тереңдетилген багытта. Ушул 3 курс аркылуу биз окуучуларды деги эле жаштар арасында эмес, жалпы эл арасында жайылтууну көздөп жатабыз да. Бул жерде окуган окуучулардын же болбошо билим алган тараптын жашы чектелбейт. Эң негизги иш-чараларыбыз ушул болду. Жакшы, жаштардын кызыгуусу Манаска кандай экен? Албетте, баягы улуу Айкөл Манас атабыздын урпактары болгондон кийин сөзсүз түрдө кызыккан окуучулар көп болду. Мынакей биз мектептерди кыдырып дагы бир катар баягы окуучулар менен маектеше алдык. Ошол учурларда дагы бизге кызыгып суроолорду берген окуучулар абдан көп болду. Окутуу өзбек тилинде, орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде да абдан көп экен жаш манасчылар. Мынакей биз сынак жарыялаганыбызда 150-га жакын жаш манасчы, ал эми 300дөн ашуун жаш манас таануучулар катышты. Демек, бул жактагы баягы түштүк жергесиндеги эл Манаска суу сап тургандыгы, Манаска чаңкап тургандыгы бул бизге көрүндү. Бул Манас айтуу сынагы, мына ушул сынакка кайсыл курактагылар көбүнө катышты? Биз мектептер арасында өткөргөндүгүбүзгө байланыштуу 1-класстан 11-класска чейинки окуучулар катышты. Басымдуу бөлүгү бул башталгыч класстардан болду десек жаңылышпайбыз. 1-класстан 5-6-класска чейинки окуучулар. Байыш, сени куттуктайбыз. Жаш манасчылар сынагында жеңүүчү аталыпсың. Мына ушул Манас айтууга канча жашыңдан бери кызыгып, канча жашыңдан бери Манас айтып келесиң? Мен 1-классымдан бери Манаска кызыгып, Манас айтып жүрөм. Анан дагы көптөгөн 1-классымдан баштап конкурстарга катышып баштагам. Ошондо башкалардын бизден чоң байкелерибиздин Манас айтканын көрүп, мен да ушундай айтсам экен деп өзүмө максат кылып, мен да ушундай айтам келечекте деп өзүм алдыма максат коюп, кийин өзүм Манасты жаттап, ушундай айтам деп өзүм алдыма максат коюп, ошо максатка жетишүүгө аракет кылып атам десем болот. Жакшы, Манас айтуу үчүн сөзсүз түрдө даярдык көрдүң да, бул сынакка катышуу үчүн ошол канча убакыт бөлөсүң күнүгө? Мен өзүм бош убагымда көбүнчө oyun ойногондон көрө мен Манас жаттаганга кызыгам. Көбүнчө бош убакыттарда Манас жаттайм. Бош убакытты эч качан теке кетирбеш керек. Аны бир келечектеги өзүң келечегиңе жарай турган бир нерсеге кетирсең өзүңө пайдалуу. Жакшы. Тынчтык мырза, айтсаңыз, бүгүнкү күндө орто мектептерде мына ушул Манасты окутуу боюнча сөз кылып кетсеңиз, анан кайсыл класста Манасты окутуу өзгөчө басым жасалат окутууга? Суролду негизи эле бул Манас жөнүндө түшүнүк ошол бала бакчаны жогоруда сөзгө агып кеттик. Башталгыч класстарда эле ушул 1-класстарда эле кайрадан ушул ар бир эле класста дээрлик Манас боюнча маалыматтар эми окуп билип жүргөн баарыбыз эле билебиз. Мына анан көбүнчө ошол манасчылар жөнүндө түшүнүк. Манастан үзүндү айрыкча эми бул 6-5-класска чейин
Манастын бала чагына басым жасалат. Анан кийин айрыкча 5 класста Манастын бала чагы болуп, анан 6 класстарда бир аз бул өркүндөтүлүп отурат. 6 класста эми Манас баш болгон башка Эртөштүк, Эрт абылды сыяктуу, Кожо Жас сыяктуу башка бир элдик эпосторго дагы басым жасалган учурлар бар. Анан кийин мына 7 класстарда барып Жалил Сыдыковдун жана драмасы бар, Манастын улуу Семетей. Мына драмалык жанрдагы адабияттын бир тармак окутулат. Анан эң көп бул басым жасалган, эң саат көп бөлүнгөн класс бул 8 класста болот. 8 класста дээрлик Манастын 3 илдигинен 3 баягы Манас, Семетей, Сейтек бардык баягы 3 илдик камтылат да, камтылат. Андан сырткары мисалы үчүн бизде тарбиялык сааттар деген бар. Тарбиялык сааттарда дагы мына ушул Манас темасы, Манастында үлгү кылып, биздин жашоо менен байланыштырып, тарбия мына билим берүү жаатындагы бир маселелерди Манаска байланыштырып тарбиялык сааттар болот. Андан сырткары кыргыз адабиятында эле бул Манас менен чектелбей, музыка предметинде дагы бул 5-7 класстарда Манас темасы баягы Саякбай Кырлаев Манас айтуусу, Манастын ушул музыка предмети менен байланышкан жактары сөзсүз түрдө окутулат. Андан кийин дагы бир эң көп басым жасалган учуру бул эми 11 класс. 11 класста бул окуучулардын баягы ой жүгүртүүсү бир аз илимий көз карашка бир багытталгандыктан Манас таануу курсу деп коет. Мына ушул учурда дагы 14 саат бөлүнөт. Негизи жалпы кыргыз адабияты предметинен. Бул учурда Манасты изилдөө, Манасты жайылтуу, Манас таануучулар, Манас изилдөөчүлөр мына ушулар жөнүндө жалпы маалымат берилет. Жакшы, мына ошол Манас таануу ийрим мен билгенден гимназия мектептеринде ийрим катары берилет. Түштөн кийин барып ошол Манас таануу боюнча окуп келишет, негизинен. Туура айтасыз, негизи бул гимназия мектептери өзү баягы гуманитардык багытка мындай багытталган мектептердин бир түрү болуп эсептелет. Шаарыбызда мынакей жеке менчик жана мамлекеттик мектептер 70тен ашса, анын бир 20дан ашууну гимназия мектептер. Гимназия мектептердин көпчүлүгүндө Манас таануу предмети ийрим катары окутулат. Бул эми көбүнчө баягы сөзсүз эле түштөн кийин эмес, кээде жадыбалга карап туруп эртең мененде окутулган учурлар бар. Андан сырткары орто мектептерде да кээде бул эми кээ бир ийримдер акылуу мамлекет тарабынан төлөнүп берилүүчү, анан төлөнбөй турган ийрим болуп экиге бөлүнөт. Айрым орто мектептер өздөрү дагы мектептик компоненттен, балким демөөчүлөр тарабынан мындай ийримдерди уюштурган жери бар. Ошон үчүн баягы акы төлөнүүчү ийрим, анан акысыз ийрим деп мына ушул эки ийрим менен иш алып барышат көбүнчө. Негизи жакшы бир анын да жыйынтыктарын мына быйыл өткөн конкурстардан көрүп жатабыз. Жакшы, Манас таануу ийримин же предметинде эле кайсыл мугалимдер өтүш керек негизи? Ошол Манас таануу боюнча атайын бир адис болуш керекпи, же болбосо мектепте эле мисалы үчүн кыргыз тил адабиятынан сабак берген мугалим өтүш керекпи? Эми бул аябай жакшы суроо. Бул кадрдын жетиштүү же жетишсиздигине да байланыштуу маселе болуп кетет. Негизи буга чейин Манас таануу ийримин же болбосо Манас предметин кыргыз адабияты мугалими, кыргыз тил адабияты мугалими сабак берет. Анын ичинен дагы ушул адабият жаатынан мугалим сөзсүз түрдө адабият же тил жагына көбүрөөк бир экөөнүн бирөөсүнөн алдыга озгон жагы болот да мугалимдин. Адабият жаатынан ичинде ушул фольклор, элдик чыгармалар, эпосторго жакыныраак мугалим сабак өтсө боло берет. Андан сырткары ушул Манас таануу боюнча атайын курстан өткөн же болбосо ушул Манас таануу боюнча адис өтсө дагы мыкты болот. Эми бизде азырынча жетишсиз. Ошондуктан бул Манас таануу курсунан биз атайын өткөн жылдары Кыргыз билим берүү академиясынан атайын адистер чакырып көчмө курста уюштурганбыз. Анан Манас таануу институту биздин өлкөбүздө мына Ишеналы Арабаев атындагы педагогикалык багыттагы университетте Манас таануу институту бар. Ушул институттан дагы Топчубай Тургуналиева өңдүү бир ири Манас таануучуларды чакырып, профессорлорду Манас таануу жаатында чакырып бизден кыргыз тил жана адабият мугалимдерин өткөргөнбүз. Мында дээрлик шаарыбызда 300дөн ашуун кыргыз тил адабияты мугалим болсо, мектептерден мунун бир 100гө жакыны өтүп болгон.
Жакшы, сиздердин эл аралык фондуңуздар көп жылдан бери Манастануу интеллектуалдык теле таймашын өткөрүп келет да. Мына ошол теле таймашты өткөргөндөн бери эл арасында кандай жыйынтыктар болду негизи? Албетте, эң биринчи Манастануу интеллектуалдык теле таймашы бул коомдук телерадио берүү корпорациясы менен биргеликте ошол жердеги Келечек студиясынын продюсери Ундузаманова менен биргеликте өткөрүлүп келет. Ал жерде эң биринчи Манас жаштар ордосу, Улуу Баян коомдук фонддору демөөрчүлүк кылган болсо, фонд түзүлгөндөн тартып өзү колго алды ошол Манастануу интеллектуалдык теле таймашынын демөөрчүлүк жагынчы. Анан мынакей быйыл 6-жылга узап баратат Манастануу теле таймашынын өтүп келиши. Бул жылына ар бир класстан, ар бир мектептен 5-тен 6-дан окуучу катышат да. Жыл сайын ушинтип улана бере турган болсо, жылына жок дегенде 1000 бала Манас жөнүндө маалымат алып, ошол дүйнөгө сүңгүп кирип, ошол ааламдын кандайдыр бир чегин көрүп калганга жетишип жатат да. Ушул таймаш аркылуу биз көптөгөн балдарды, көптөгөн мугалимдерге шык берип тарбиялай алабыз деген ойдобуз да. Мынакей биз дагы, мен дагы ошол Манастануу интеллектуалдык теле таймашынан чыккан окуучуларбыз, ошол Манастануу таймашынын бүтүрүүчүлөрүбүз десем жаңылышпайм. Ушул сынак аркылуу Манас эпосун кеңири жайылтсак абдан туура болот. Байыш айтсаң, сен ушул улуу манасчылардан кимди өрнөк тутасың? Мен ошо Манас айткан манасчылардан бардыгын эле көбүнчө өрнөк тутам. Бирөөсүн төмөн, бирөөсүн бийик дебейм. Бардыгын эле өзүмө өрнөк тутам. Бирөөсүнөн үйрөнбөгөн нерсени бирөөсүнөн үйрөнөм. Азаматсың. Анан сен менен окуган достор дагы сынакка катышып баргандан кийин кызыгуулар арттыбы? Мен дагы Манас айтсам жакшы экен, үйрөтпөйсүңбү, кантип айтышым керек деп ушундай сурайбы? Ооба, көбүнчө мен досторум айтат, мага дагы Манас үйрөтчү, мен дагы Манас айтайын деп. Анан алар дагы менен суранат, ошо мен айтам Манас жаттагыла, аракет кылгыла деп. Эгер ошентип бардык эле бала Манас жаттаса, бала деле эмес, кыз да жаттаса болот. Албетте, ар бир адам Манас жаттаса болот, Манас айтса болот, аракет кылса болот. Келечекте ушул өнөрдү улантып кетесиңби? Ким болосуң келечекте? Ким болгуң келет? Мен келечекте котормочу болгум келет. Бул котормочу болгондо Манасты таштап койбойм. Албетте муну дагы тереңирээк изилдеп, дагы бунун дагы билим ийне менен кудук казгандай дейт. Муну дагы тереңирээк изилдеп, дагы мындан дагы көбүрөөктү билгим келет. Жогоруда өткөн сынакта айткан Манастан үзүндү азыр жалпы телекөрүүчүлөргө арнап кыскача айтып бере аласың? Макул, анда Манастан үзүндү кыскача айтып берейин. Манастын Алмамбет менен жолукканы. Көйдөрөнүн барысы, көрүнө тийип намысы, күлгүсү чыгып көрүп, күлдү барын аттанып, жүрмөк болду дүркүрөп, арыстан Манас жолборсу, Алмамбет болуп жолдошу, бакай кыргыл барысы, бауырашып кубанып, эми батырлардын барысу. Алмамбет балаң келди деп, Алла тилек берди деп, Бай Жакыпка барыңар, Байбичеге кабар салыңар, баладан дүйнөң аярбы, сүйүнчүсүн алыңар, табылды балаң жолдошу, бул дүйнөдө колдошу, жок качырса жолборсу, аманат жайда сүйөрү, акырет жайда күйөрү, учам десе канаты, узакка калар санаты, коном десе куйругу, Алмамбет мында келиши, Алла Таала буйругу, жекеге чыкса найзасың эрегиш жердин айласы, чабыша келсе кылычы, жаңы келди дегиле, жалпы кыргыз ырысы, атыша келсе мылтыгы, арыста Манас баатырдын, ашык болгон ынтыгы, чаба келсе бууданы, Алмамбет азыр келди де, атадан арта тууганы, көрөрүңө көз келди, көкүрөккө нес келди, айтууган акыл сөз келди, атадык дедиң алмаңа, кыркыроо кыргыз көпелди, ал сөздү айтып салыптыр, жорончу бозулбаш болуп, төрт жоро жөнөп калыптыр, Самаркандтын сыртында, бээ байлап Белсаз кырчында, жаткан экен Жакыпбай, малын багып жайма-жай, төрөдөн барган төрт жигит, сүйүнчү Жакып ата деп, сүйлөсөк болбос ката деп, качырганы жолборсой, кайсаганың албарстай, эрегишкен душманы, эми эсен аман калбастай. Мен эфирге байланыштуу кыскача эле айттым.
Рахмат, чыгармачылыгың өркүндөй берсин. Маегибизге кайрылып келсек, мына ушул манасчылык өнөрдү окутуу, манас таануун окутуу боюнча, мисалы үчүн мектептерде Сүйүндүк мырза айтсаңыз, сиздин оюңузду сурагым келип турат да, кандай ыкмада өтүш керек негизи? Бүгүнкү күндө жаштардын кызыгуусу башка, алар башка нерсени талап кылат да, жакшы бир усулдар менен аларды кызыктырып өтсө, жакшы бир кеңирээк жайлабы деген дагы суроо жаралбай койбойт да сиздин оюңузда. Албетте, азыркы заман 21-кылым өзү технологиянын заманы болгондуктан биз ошол баягыдай эле баягы манасчыларды отургузуп манас айттырып анан уккула деп айтсак, анда биз жаштар арасында жайылта албайбыз да. Дал ошол технологиялар аркылуу жаштардын өзүнүн табитин таап, ошол нерселер аркылуу жайылтсак, анда жаштардын ошол жүрөгүнөн орун ала алабыз да. Эң негизгиси мынакей биз фонддун ушул жагында ишмердүүлүгүн айтып өтсөм, мынакей эң баягы негизгиси дептерлерди чыгаруу болуп турат да. Азыр баягы балдар жазайын десе эле дептердин сыртында баягы эле мультфильмдеги каармандар, Бэтмен, аркы Супермен депчи, ошол нерселерден арылып, андан көрө кыргыздын ошол манас эпосундагы Сыргак атабыздын, Кошой атабыздын сүрөтү турса дагы бул өзүнчө керемет нерсе да. Ошол нерсени баягы өздөштүрүп, ушул жактында иштеп жатабыз. Анан ошондой эле фонд азыр жаштар арасында жаштарга ылайыктуу мультфильмдерди чыгарууну максат кылууда да. Ушул жаатында көптөгөн техникалар келди азыр. Көптөгөн ушул жааттагы өзүнүн баягы кесибинде профессионал кызматкерлер иштеп жатышат. Келечекте бир топ мультфильмдерди көрө алабыз деген ойдобуз. Жана ошондой эле жана мугалимдер сабак өткөндө дагы ошол технологияларды пайдаланып, кандайдыр бир тесттер түзүлүп, ошол оюн программалары аркылуучу ушундай бир кызыктыруу менен өтсө, анда албетте ар бир кыргыз баласы кызыгып манас атабыздын баянын, аянын үйрөнүп алат беле деген ойдобуз да, эң негизгиси. Жакшы, Тынчтык мырза, бул жаатта эмнедир жооп берет элеңиз? Бүгүнкү күндө чындыгында эле жаңы усулдар менен жаштарга жеткирүү максатында өзгөчө методдор менен өтүп жатабы? Же болбосо биз окуган мезгилдегидей эле ушунча жаттап кел, ушул сапты жаттап кел, кийинки сабакта ушул сапты жаттап кел деген эле тапшырманы береби? Туура айтасыз. Негизи бул манас ийримин же манас предметин өтүп жатканда айрым бир мугалимдер тилекке каршы жок эмес. Ошо мурдагы эле эски классикалык салттуу ыкма менен эле жаттамай ушундай нерсеге басым жасап аткан учурлар да жок эмес. Бирок эми азыр баягы жаңы билим берүү стандарты кабыл алып атат. Ошого жараша сабакты өтүүнүн элементтери, ыкмалары, усулдары жалып жатат. Мисалы ушул башка эле предметте азыр кирип келаткан жаңы усулдарды мына ушул манас таануу сабагында дагы колдонсо болот. Анын сөзсүз түрдө балдарды өздөрү менен өздөрүн иштөөгө багытташ керек да. Бул жаттап эле келме эмес. Баягы командаларга бөлүп, сабак учурунда эле бири-бири менен жабыштырып топ-топко бөлүп, анан топ-топко бөлүүнүн жана өзүнүн ыкмалары бар, логикасы бар. Анан кийин сабакты туура максат коюп, андан кийин окуучуларды баалаганда өзү билгендей баалап эмес, жаңы баягы стандартка ылайык окуучуларды өзүнө өзү баалоосун да камсыз кылса, сөзсүз түрдө бул жеткиликтүү болот деп ойлойбуз. Анан бул жакта Сүйүндүк мырза айтып кеткендей, мынакей жаңы технологияларды пайдаланыш керек сөзсүз түрдө. Мисалы үчүн азыр айрым бир жаңы технологияны, мисалы үчүн проекторду же болбосо экран баягы интерактивдүү досканы пайдаландым деп, негизи максат биз эми мен бир жөнөкөй мисалды келтирип туруп кайра буга кайтайын. Биздин максатыбыз отун алыш керек да, балта менен. А биздикилер максатты балтага коюп коюп да. Максат жаңы технологияны пайдалануу болбош керек. Жаңы технологиянын жардамында максат сабак максатына жетиш керек да. Андан сырткары манасты мисалы үчүн жаттатканда бул окуучулар арасында кеңири жайылбайт, туура айтасыздар. Себеби өзүнүн ал манастагы окуялар же болбосо манастын мааниси, маңызы менен өзүнүн жеке жашоосун байланыштыра алышы мүмкүн да окуучу. Мына ушул мугалим негизи жиптин учун карматып коюучу гана бир мындай киши да, багыт берүүчү. Сөзсүз түрдө сабак өтүп атканда башка предмет менен байланыштырыш керек, манас таануу сабагынча. Андан сырткары бүгүнкү күндөгү бүгүнкү жашоосу менен байланыштыра билсе, мына ошондо окуучуларга сиңимдүү болуп, натыйжасы дагы жемиштүү болот деп ойлойбуз. Анан дагы манас сабагы көп тилдүү мектептер бар да, ар түрдүү мектептер бар, ар башка тилде, орус тилинде, өзбек тилинде, кыргыз тилинде. Кайсы тилде өтүп келет негизи? Жок, манас таануу өтүш керек.
ошол кыргыз тили жана адабияты мугалимдери өтүп аткан соң бул кыргыз тилинде өтүлөт, кайсыл тилине карабай элечи. Бирок эми Манас жөнүндөгү тема кыргыз адабиятында сөзсүз бул окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде көбүрөөк сабак берилген буга. Адабияттын көпчүлүк бөлүгү мына Манастан ал эми орус тилдүү анан өзбек тилдүү мектептердин кыргыз адабиятында салыштырмалуу бир аз кыскараак. Ошондо дагы өзбек тилдүү мектептерде ошол биздин Сатканбай Момуналиева агайыбыздын авторлугунда кыргыз адабияты окутат. Мына ушунда дагы көбүнчө айрым бир класстарда Саякбай Каралаевдин варианты боюнча үзүндүлөр берилсе, андан сырткары кээ бир класстарда Сагын Борозбаковдун варианты берилет да. Анан бул жерде кошумча сөздүк менен иштөө деген болот, сөзсүз түрдө улуттук мектептерде. Ошол Манастагы эскирген сөздөр, көөнө сөздөр, анан жер суу аттары сөзсүз түрдө түшүндүрмөлөр берилет. Башка тилдүү мектептерде балдардын өздөштүрүүсү кандай болду? Эми башка тилдүү мектептерде деле кызыгуусу аябай жакшы. Бул да мына жогоруда өткөн жаш манасчылардын конкурсунда, манас таануу конкурстарында да аябай кызыгуусу байкалат. Андан сырткары биз мектептерге барганда дагы ушул гимназия мектептеринин, орус тилдүү мектептер, өзбек тилдүү мектептердин манас таануу сабактарына киребиз. Адабиятындагы ачык сабактарына катышабыз. Мына ошондо дагы окуучулардын берген суроолорунан да байкасак болот. Аябай бир кызыгуу, бир эми азыр улуттук кайра жаралуу бир доору жүрүп аткан мезгилде сөзсүз түрдө Сүйүндүк мырза жогоруда айтып аткандай окуучуларыбыз, жаштарыбыз чаңкап, суусап турган учурда мындай жакшы эле. Жакшы. Мына ушул сынакка кайтып келсек, сынакка ушул башка тилдүү дагы манасчылар келди дедиңиз да, алар канчалык деңгээлде даярданып келишиптир? Албетте биз алдын ала баягы бизде Кыргызда деги эле кыргыз мектептерде, баягы мектептерде мындай ой пайда болгон, баягы жаттап эле айтып конкурска бара берем депчи. Бул системадан эпак эле өткөн. Мынакей республика боюнча Бишкекте борбордо бардык сынактар билет системасына өткөн. Барып алат билетти, Манас эпосунда кайсы окуя келсе ошону айтат. Биз ошол системаны бул жака да жайылтып, манасчылар көбүрөөк окуя билип, көбүрөөк айтса экен деген максатта алдын ала темаларды жарыялаганбыз. Ошол боюнча окуучулар жаттап, даярданып, өзүнүн баягы манас жөнүндө билимин кеңейтип келишти да. Ал жерде өзбек тилдүү мектептерден жана ошондой эле орус тилдүү мектептерден окуучулар келип катышышты. Биз экинчи турга болжол менен 30га чукул бала тандап алдык. Ошол балдардын ичинде албетте басымдуу бөлүгү кыргыз тилдүү мектептерден болсо, жарымынан бир аз азы башка тилдүү мектептерден болду. Анан манас таануучулук жаатта дагы башка тилдүү мектептер чындыгында баягы колунан келишинче даярданып келишиптир. Анысы байкалып турду. Анан жыйынтыгында 8 башка тилдүү мектепти даярдап алдык. Быйыл дагы бир өзгөчө баса белгилей кетчү нерсе, республика боюнча окутуу кыргыз тилинен башка тилде жүргүзүлгөн мектептердин өзүнчө сынагы жарыяланды да. Ошого байланыштуу биз окутуу өзбек тилинде жана орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 8-ин тандап алдык. Эми аларга да экинчи турда бир аз оорураак суроолор менен тандалып алынып, жеңүүчү делген 2 топ республикалык сынакка Бишкекке жолдомо алмакчы. Бул баягы окуучуларга жана ошондой эле мугалимдерге шык берип, алардын баягы манаска болгон сезимин ойготуу максатында болуп жатат десем жаңылышпайм. Жакшы, биз мына ушул студияда көбүн эсе тарбия жаатында жаштарды жакшы жакка үндөө темасында маектешип келгенде көпчүлүк эле улуу инсандар айтып калышат да. Биз мына ушул манасты жаштарга жакшы окутушубуз керек. Манасты окутуп эле биз жаштарды жакшы жакка тарбияласак болот деген бир жакшы ойлорун айтат да. Бул боюнча сиздер эмне дейт элеңиздер? Негизи туура айтат. Манасты окутууда бул окуу программасы менен гана чектелбей, класстан тышкаркы иш-чаралар дагы байма-бай өтүп туруш керек. Бирок ал иш-чаралар күнүмдүк иш-чара эмес, бир максатка, улуу чоң максаттар коюлуп, ошол максатка жетүүгө багытталган иш-чаралар болуш керек да. Анан бизде буга чейин мисалы үчүн манас айтуу конкурс дейбиз, манас таануу, андан сырткары дагы биз мынакей Саякбай Манас Жер аралык фондунун өкүлдөрү менен дагы пландап жатабыз, мындай стратегиялык пландарды түзүп атабыз. Буюрса бул манас темасын бир эле бул манас айтуучулук менен гана чектеп калбай, бир 5 багыт менен дагы иш алып баралы деп, бул манасты өнүктүрүү жаатында окуучулар арасында долбоорлордун жарышында, мисалы үчүн Аргимис өзүнүн долбоорун жактап келет. Анан манас жана техника деген сыяктуу
бүгүнкү технологиялык баягы каражаттар менен бүгүнкү техника менен Манас эпосун байланыштырып дегеле ушул Манасты ар бир башка бир тармактар менен байланыштырган бир иш аракеттерди алып барылыш керек. Анан буга чейин мен жогоруда айтып кетпедим, Манас күнүн белгиледик депчи. Манас күнүн белгилегенде дагы Манас чумалдык өткөндө мектептерде Манас балдардын көзү менен деген сынактарды уюштурганбыз. Мисалы үчүн ар бир бала өзүнүн көз карашын чагылдырып, бул балдар дүйнөсүндө бул Манас кандай, булардын түшүнүгүндө мына ушуну иликтөөгө алдык. Себеби дегенде бул сүрөтчүгө караганда бала эч качан, мисалы үчүн сүрөтчү бул сүрөтүн бирөөлөргө мындай жакса экен деп туруп тартат да негизи. Ал жерде жасалмалуулук пайда болот уже. Ал эми балдар эч качан алдабайт, баягы чыныгы бир дүйнөсүн ачып берет да. Мына бул бул сүрөт конкурсу жаатында гана мисалды келтирдим. Мен бул жөнүндө дагы көптөгөн идеялар бар. Сүйүндүк мырза, кыскача жооп берсеңиз. Мен буга ыр менен жооп бере кетсем, Сарногоев Байдылда эл акыны Байдыл атабыз мындай жазган экен: жашасын марксизм деп жай калды шаңдуу олтурчу, жашасын ленинизм деп кеп калды оосту олтурчу, экөө тең кетип эл калды, эл менен Манас шер калды, Маркстин эми ордуна манасизм болсунчу дейт. Мен бул ырды айтып аткан себебим дал ушул кыргыз эли баягы Манаска ушундай бир руханий дүйнөгө суусап чаңкап турган учурда манасизм болуп ошо баардык тармактарда Манас аркылуу баягы ийгиликке жетишсек деген ойду айткым келет да. Мына Тынчтык айтып өткөндөй ошол эле көркөм сүрөт өнөрүндө, ошол эле технология багытында, ошол эле драма, фольклордук багыттарда Манас тууралуу көптөгөн долбоорлорду, иш аракеттер жасасак, албетте ошол Манас аркылуу өнүгүп өссөк, өлкөнүн келечеги кең болот деген ойдобуз да. Жакшы, Байыш дагы чоң сынактарга даярдыктар көрүлүп жатабы? Ооба, мен келечектеги дагы сынактарга өзүмдү дагы мындан дагы мыкты, мындан дагы күчтүү кылып тарбиялайын деп аракеттенип атам. Дагы мындан дагы көп Манастарды жаттап атам, аракет кылып жатам. Жана мындан кийинки дагы сынактарда байгелүү орунду алам десем болот. Сиздердин фондуңуздарда курстар дагы бар да, кичинекей балдар атайын барып даярданып, сиздерден кандайдыр кеңештерди? Албетте, биз ошо Түштүк жергесинде мынакей январь айында филиал ачкандан тартып курс ачабыз деп айтып келе атабыз. Биздин ошо азыр жумуш ордунубуз, офисибиз орусча айтканда даяр болоюн деп калды. Буюрса, ошол жака 3 багыттагы курсту ачып ошол окуучуларды кабыл алабыз. Биринчиси жана айтып өткөндөй Манасчылык багытта, экинчиси Манас таануучулук, үчүнчүсү болсо Манас таануучулук тереңдетилген багытта. Ошол жака окуучуларды кабыл алабыз, мугалимдерди да кабыл алабыз. Анан муну окуп бүткөндөн кийин атайын сертификаттар менен сертификаттар берилет. Анан азыр баягы элдин суранычы менен, элдин ушунчалык бир кызыгуусу менен мектептерге барып өткөн учурларыбыз болуп атат. Манасларды үйгө чакырып алып даярдаган учурларыбыз болуп атат. Ушул курстар аркылуу дагы көптөгөн жаш балдарга, мугалимдерге баягы изденүүсүнө шык берип, Манасты жайылтууда бир чоң көмөк көрсөтсөк деген ойдобуз да. Сиздерге кантип байланышат, эгерде телекөрүүчүлөргө айтып койсоңуз болот? Албетте, биз мынакей Ош шаардык билим берүү бөлүмү менен ар бир мектепке атайын жолугушууларды уюштуруп, өзүбүздүн баягы визиткаларыбызды калтырып кеткенбиз. Анан эгерде кимде ким окуйм, байланышам десе, телефон номерлерди айтайын, ошого байланышсаңыздар болот. 0777 14 50 97 0701 07 66 65 ушул номерлерге байланышып, окуп, билим алсаңыздар болот. Жакшы, ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Манас эпосу жана жаштар деген теманын алкагында маектештик. Студиянын конокторун дагы бир сиздерге тааныштырып өтсөм, Тынчтыкбек Досматов, Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын кызматкери жана ошондой эле Сүйүндүк Ашырбек уулу, Саякбай Манасчы эл аралык фондусунун түштүк боюнча координатору жана ошондой эле Байыш Жалалов, жаш Манасчы. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, атайын убакыт бөлүп Манас туурасында жакшы бир маек куруп бердиңиздер, жакшы маалыматтарды жалпы телекөрүүчүлөргө айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Сиздер Илим жана билим телеканалынын педагог көрсөтүүсүнө ортоктош болдуңуздар. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.